Аялдар таарынып төркүнүнө кетип калса да кууп жүрөт, жаныңарда жүрөт. Бээнин сүтүн ичкенде эле силерге тамак болуп кетпейт, ал тазалаш үчүн ичип атабыз. 1 сааттын ичинде сиңип кетет, сиңип. Бир да тамчысы калбай канга чуркайт. Чөнтөккө эң пайда, эселентип пайда. Assalamu alaikum көрүүчүлөр. Силер менен фармацевтик илим кандидаты Шайлабек Уркунбаев. Мына бүгүнкү күнү биздин кыргыздарды эле карап көрсөк, көпчүлүгү бээнин сүтүн ичем деп тазаланганга шашылгандар. Бээнин сүтүнүн клиникасы ачылып аткандарды көрүп атабыз. 95% ашык бул окумуштуулардын далили адамзат жанагындай митекурт менен ооруйт. Ал митекурт бир адамда 3-төн 30-га чейин болот. Анын 300-төн ашык түрү бар. Жанагындай тустар бар, токсиндер бар, ичип аткан тамагыбыз, дарылар, жанагындай холестерин деген бар. Мына ушинтип отуруп, бизде толтуран мусор. Мына ошон үчүн албетте тазаланыш керек. Бул окумуштуулардын бүгүнкү эң биринчи максаты адамзаттын ички аппаратын, дегеле канын, боорун бардыгын тазалоо. Бээнин сүтү жакшы, ооба. Баарыбыз чуркап тазаланып атабыз, мен да убагында чуркагам. Мен силерге бүгүн айтайын дегеним, мына многундай сенна мекканская деген бизде дары бар. Мына ушул дарынын бээнин сүтүнөн артык экенин мен силерге как фармацевт, мындайча айтканда талдоочу катары айтып берип далилдейм. 6 жакшы бээнин сүтүнөн артык нерсеси бар. Эң биринчи, бээнин сүтү бүгүнкү күнүнө айтылып атканда 1 литри 200 сом, андан да ашык. Bir günü kança litre içesin, 10 günge çeyir içkende septe bergile, bunun özü bir karopkası 300 som, bir ayga jetet sizlerge. Günüge içsenger, 10 gün padrat içsenger, andan bir cumadan içkende bir aydan aşıp da getet. Mına en birincisi bunu ekonomiska dastup, mındayça aytkanda çöntökö en payda, eselenti payda. Экинчиси, бээнин сүтүн кууп барып, коктоголот сайга жылуу бойдон ич керек, ак бээни, кара бээни ич керек деп машинени минип алып, жөөп кууп жөнөйт коктоголот сайга. А буну алып туруп сумкаңарга салып койсоңор, силерди кууп жүрөт. Эркектер командировкага кетсе, аялдар таарынып төркүнүнө кетип калса да кууп жүрөт, жаныңарда жүрөт. Муну физический доступность, физикалык мындайча оңой жете турган деп айтылат. Üçüncüsü, adam için en kımbat emne? Densoğluk. Adam için jetpegen emne? Bul vakit. Vakit en kımbat, bugün az biz için. Mına bээнин sütün bir ayda içip kalsan içip kaldın, içpesen kaldın, çöp bısıp getse al kayra özüne ziyan bolup kaytat. Bunu kruglый год, mındayça aytkanda jıl boyu içesiңер. Vakti tanda oyaltır içilet. Ушул жагынан артык. Бээнин сүтүн ичкенде өзгөчө мен дагы балдарым ии ат жыттанат экен, кык жыттанат экен деп мындай жаткан жыты дагы дамы дагы кичине жагымсыз. Буну чай катар демдесе эң сонун абалда ичилип кете берет, жиркеништен алыс. Чайкап да ичип алсаң, буну чайкап туруп демдесең, гигиена өзүңө жакшы. Ким отуруп кетет, ким кармап кетет, кандай чаң бар, баарын чайкап туруп демдеп ичесиң, мына өзүңө гигиена. Асептика, антисептика. Бул бээнин сүтү ичти көптүрөт. Спазм калып келет. Анан еще дагы бул жылкычылар өзүнчө врач болуп алган, до последнего орусча чыда деп коет, чуркаба сразу. Андан кийин көгөргөндөн эми чуркай бересиң, аяк барганда каяк барасың, ичин көпкөндө ушунчалык оору, бул ичти көптүрбөйт. 1. Bunun içinden dağı bir, içti köptürbeyt. 1 saatin içinde singip ketet, singip. Bir de tamçısı kalbay kanga çurkayt. Jana 5 saattan keyin sözsüz tazalayt, andıktan iç köpbeyt etken işteke olbayt eken hep köçöge çıkıp albagıla. Köçöge çıkıp propkadan kalsаңар özüңөрдөн görgüle, 5 saattan keyin dırkıratat tazalayt. Elhamdülillah. Mına uşul jagынан дагы артык, андан тышкары тазаланууда, коктоголот сайга, каякта тетиякта бардык, ажаткана, алыскы жер, шамал жер, ал жерден воспаленияны кошап келесиң, буну ичип алып туруп өзүң үйүңдө денеңе жакын унитаз деген нерселерге туалетке барып алып, кенен кесри отуруп алып,
мынакей ыңгайлуу түрдө тазалана аласыңар. Мына 6-7 артыкчылыгын айттым. Андан сырткары бул жүрөккө пайдаланымды деген кеткенден эмне үчүн пайда жүрөккө? Анткени канга сиңип кетип атат. Канга сиңгенден кийин канаки ич түгөптү жана тазалаш керек эле. Тазалап атпайбы? Каякты? Кандын ичинен капилляр жана кан тамырларды тазалап. Ошол жерде холестерин, сөөктөрдү бар алып келип туруп кийин сыртка чыгарып жардам берип, артыкчылыгын пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтып кеткен мен эмес. Мына ошон үчүн кенен силерден коркпой эле, Аллахтан коркпой эле, бунун артыкчылыгы күчтүү деп айтып кеттим. Анткени бул жөнүндө пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам айтты. Сеннага кайрылгыла, бул шифага эң жакшы деди. Сенна мекканская. Андан тышкары биз айтабыз, бээнин сүтү составы мындай, андай составына келе турган болсоң, бул албетте кандайдыр бир адамдын окат тамак аш жагынан составынан калаттыр, бирок жанагындай ашказанды тазалай турган жагынан кем эмес. Бээнин сүтүн ичкенде эле силерге тамак болуп кетпейт, ал тазалаш үчүн ичип атабыз. Сенна мед деп атаган устанык ушу, мына тазалануу деген центр. Биз ушундай ыктап, адамдын бүгүнкү күнү таза руханий жана денесинде жаман мусордон тазалануу ниетибизде Сенна мед центр деп атап, мына силер келсеңер тазаланууга биз жардам беребиз. Кайрылгыла, бизге келгиле, касиеттерин айтып кеттим, ошол жагынан пайдаланып тазаланаларгыла деп силер менен коштошуп, ассаламу алейкум рахматуллахи ва баракатух.